Assalamu alaikum sport sүйүүчүлөрү, биздин канал спорт каналы болгондуктан биздин каналдан MMA тармагындагы дүйнөлүк спорт тууралуу жана ошондой эле эң мыкты мушкерлер тууралуу мындан ары көрө аласыздар. Ар дайым жаңылыктарды уга берип ташаган болсоңуз керек, ал үчүн биздин каналга жазылып, мындан ары спорт тууралуу кабардар болуңуздар. Спорттун өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошуңуздар. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Ошу санда стилиндеги чабуул MMA тармагындагы колдонулбайт деп айтып келишет. Бирок Магомед Шарипов алардын сөзүнө кармаганда каршы келет. Забит Магомед Шарипов 1 мартта 1991 жылы Дагестанда жарык дүйнөгө келген. Булуту Аварес. Бала чак кезинен эле спортко кызыгып, футболдон ойноодон баштап кикбоксинг менен машыга баштайт. 12 жашынан тарта көркөм мушташы мектебине тапшырат. Дагестандык Шаулин аталыштагы мектебинде окуп жатып, Забит ушу санда тармагын өздөштүрүп, ушул деңгээлге келип жеткен. Орусиянын көп жолку чемпиону болууга жетишкен. Дүйнөлүк кубогун утуп, Европадан чемпионаттан уткан. 2012 жылы Одесса шаарында өткөн MMA мушташында жеңишти багындырган. Ошол эле жылы Забит 3 жолу өткөн эр мушташта жеңишке жетет. Өзүнүн 4-чү болуп өткөн мушташынан 1 жолу өзүнүн атаандашына жеңишти алдырып жиберет. Игер аттуу мушкерге. Забит ага карабастан өзүн таштап салбастан 2013 жылы өзүнүн жеңишине 2 жолу жеңишти багындырат. Забит жаштар чечендик лигасына өтүп, ал жерден өзүнүн өнөрүн көргөзүп, өзүн атаандашын муунтуп жеңишти багындырат. Магомед Шарипов көпчүлүктүн сүйүмчүлүгүнө айланган спортчу боло алган. Магомед Шариповдун эң эле перспективдүү жана элге кооз мушташ көргөзө алган. Ошол беттештердин 5-өсүн көрө аласыздар. Абдулрахман Темиров аттуу мушкер менен беттешке чыгып жеңишке жеткен. Ал кезде Абдулрахман 8 беттешинде тең катары менен жеңип, алдыга чыгып турган кези болгон. Темиров жерде жатып күрөшүү боюнча чебер болгон. Мушташы менен көпчүлүк беттешин жеңип алган. Бирок Магомед Шарипов менен күрөштөн тең келе алган эмес. 1 раундда 4-чү мүнөттө Магомед Шариповго мойнун алдырып, жеңишти Шарипов тарапка алдырып жиберет. Справа через руку и туда в дополнение слева и левой сбоку. Туда же в подбородок. Вот это нокаут. Кийинки беттеште ACB намына чемпионаттыкка ат салышат. Шейх Магомед Рафханов аттуу мушкер менен беттешке чыгат. Магомед Рафханов көчүрмөн тажрыйбалуу мушкер болгон. Ал убакта Рафханов 2 жыл эч кимди алдыга чыгарган эмес. Магомед Шарипов үчүн эң маанилүү беттеш болгон. Магомед Шарипов бардык тараптан ийгиликтүү мушташ көргөзө алган. Чемирилип тебүү, күрөш жагыбы, деги кой бардык жак тарабынан өзүн көргөзө алган Шарипов бир нече мүнөт өткөндөн кийин Шарипов оң муштуму менен таамай сокку урат. Ошондон улам сол муштуму менен экинчи ирет сокку урат. Ошондон улам Рафханов эс үчүн жоготуп, жеңилүүгө аргасыз болот. Магомед Шарипов жаңы ACB чемпиону аталат. UFC'dеги эң эле чатакташуу мушташты билсеңиздер керек. Кайлон Бошняк мушкери менен беттешке эң эле татыктуу мушташ көргөзө алышкан. Кайлон эң эле таанымал мушкер болбосо дагы өзүнүн атаандашына ыңгайсыз жараткан мушкер боло алган. Ал ар дайым алдыны көздөй жуткунуп мушташа алчу. Хабиб Нурмагомедовдун стилинде мушташа алган. Забит Магомед Шариповдун үчүн эң эле чоң сыноо болгон. Барына белгилүү болгондой эле Кайлон мушташ баштаалар менен алдыны көздөй жуткарып жүгүргөн.
Магомед Шарипов ушул санда машыгуусунда ал жагындагы көзөмөлгө алган көрүнөт. Аралыкты сактап, Кайлондун сатайын берет. Экинчи раундда Магомед Шарипов атандашын көтөрүп уруп, бирок мушташтын көпчүлүк бөлүгү туруп мушташуу менен өтөт. Раунддун акыркы мүнөттөрүндө Башнек алдыңны көздө жуткунуп, чабуул жасап, кызыктуу мушташ көргөзө алышкан. He's going to shake him off. This happens again. Oh, look at this. He's got a bit of a banana split. Oh, man. Same arm bar. Same knee bar, rather. Saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just... Бир башкача багындыруу UFC 228 сентябрь айында болуп өткөн мушташында Эраги Родригес менен беттеш болмок. Тилекке каршы Родригес кандайдыр бир себептерден улам беттешке чыкпай калат. Мексиканецтин ордуна америкалык Брэндон Дэвис Магомед Шарипов менен беттешке чыккан. Дэвис эч кандай Магомед Шариповго атандашы алган эмес, болгону лоу-киктен башка эч нерсе кыла алган эмес. Экинчи, үчүнчү раундда күрөшкө басым жасап, мунтум эмес, бир башкача опыт менен атандашын багындырат. 2018-жылдын эң мыкты ыкма менен жеңүү аталып калган. Бул ыкманын аталышын эч кимге белгилүү эмес. Я здесь для большого дела. Легенда много болтает, дайте мне лоба. Эң эле кызыктуу мушташ америкалык Майк менен чыгып, биринчи эле мушташта кызыктуу мушташ аталышка ээ болууга жетишкен. Бул беттешти көрүп, шоу атайын даярдалган деп ойлошу мүмкүн. Брюс Линин беттешин көргөндөй болосун. Бирок чындыгында бул беттешти көрүп, ушундай кантип болсун деп ойлойсуң. Магомед Шарипов өзүн бардык тараптан кызыктуу көргөзө алган. Айласы кеткен Майк жерде күрөшүүгө өтөт. Бирок ал жерден эч кандай майнап чыкпайт. Забит ийгиликтүү жерде күрөшүп жүргүзө алган. Акыркы экинчи раундда Майк багынууга аргасыз болот. Забит UFC жеңишке жетип, ошол кеченин эң тартыктуу беттеши аталган. Чындыгында мен дагы ушул беттештен кийин Забит Магомед Шариповдун бир да беттешин өткөрбөй көрүп келем. Достор, ушуну менен биздин чыгарма аяна жетти. Эгерде сиздерге жаккан болсо, биздин каналга жазылып, жана лайк баскычын басып, өз оюңуздарды комментарийге калтырып коюңуздар. Жана кийинки чыгармада кайсыл мушкерди уккуңуздар келсе, кайсыл мушкер тууралуу билгиңиздер келсе, өз оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар.